Аман Саспаев, кайнене, аңгеме. Айылдагы жаштардын бири Саамый аскерлик милдетин өтөп келген соң өз айылындагы Закеш деген кызды сүйүп калды. Кары картаңдар буга көп кошулган жок. Анткени Кудасөөктүн алыста болуп, алыстан сыйлашканы жакшы. Төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт, дешет эмеспи. Бирок кыз да, жигит да өз сүйүүлөрүн эски ишенимге моюн сундурбосо келбеди. Кыздын туулгандагы аты Зайракан эле. Бойго жетип, кадыр баркы ашкан кезде аны бардык эле Закеш деп эркелетишчү болду. Закеш кечинде жасана баштаганда энеси да көзгүнүн тушуна келет. Кечинде жасанып, кайда барганы жатасың? Дейт энеси кызынын эстүү көзүн карап. Күкүндүн үйүндө бүгүн кыздар жыйналып, бир аз отуралы дедик эле, деп коет Закеш. Кып-кызыл калп айтып жатканына күйүнбөйт. Эгер чынын айтып, баланча жерде мени Саамый күтүп турат, ошого барам, десе, ал калп айткандан да жаман көңүлсүздүк туудурат. Ошондо да эне жүрөгү сезет, бирок унчукпайт. Ал эми Саамый күнү кечке жумушта болгону аз келгенсип, түн жарым деген кезде гана үйгө кайтат. Кайда жүрдүң? Деп сурайт анын энеси. Ичинен бирдемени сезет, эмне айтар экен деген кыяс билдирет. Балдар менен эле болдум, деп кайпактайт Саамый. Киного бардык эле. Киноңор жакшы бекен? Жакшы, дейт да Саамый ыңгайсызданат. Энемдин тапкан кызың жакшы бекен дегени го, деп ойлонот. Ортодон 3-4 ай өттү. Саамый Закешке үйлөндү. Биздин элдин салты боюнча жаш келин түшкөндөн кийин кайнене белгилүү убакытка чейин кээде 1-2 балуу болгуча кармайт. Ушул убакыт ичинде үй ичинен иштери жөнүндө бардык жагынан сабак берет. Эгер энеси кызына үй оокатын начар үйрөткөн болсо, кайнененин колунан толукталат. Саамыйдын ата-энеси уул келине оозгу үйдү көшөгөлөп, жадаар үй кылып берди. Бирок жаш келиндин эркинирээк жүрүшүнө мүмкүндүк беришкен жок. Канча кылган менен илгерки кишилер эмеспизби, дейди кайненеси. Жаш келиндин сыпараак болгону жакшы. Закеш Саамыйды сүйө билгендиктен кайнененин каада сактаганын оор көргөн жок. Элден эрте туруп уй саады, самоор куйду, элден кеч жатып эчиктерди бекитип, жарыкты өчүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү, каттуу үн чыгарып жаткан сөздөргө да аралаша кетпеди. Ийменип, жол бошотуп, шыбырап сүйлөп, бардык оокатын бүтүрө берди. Келинин ыйбалуу, ишкер экенин билип, Саамыйдын энеси башкалар алдында боюн көтөрүүчү болду. Тең тушкарларга мактанып, келинин андан бетер ийиктей ийритүүнү ойлоду. Бирок жаш келиндин өзүнчө турмушка деген көз карашы, өзүнчө таламы бардыр деп ойлогон жок. Ойлосо да аны билмексенге салды. Өзү да өз кезинде келин болгон да. Баланы жашынан, келинди башынан деген макал бар. Кийинчерээк биз мындай карый түшкөндө күнүбүз эмне болот? Азыртан тастаңдатып, эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Саамыйды ээрчитип алып, кээ бир келиндер өңдөнүп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай, бирдеме десе эле беттен алып турган тажал келиндер, башынан башкарылбаган келиндер, деп ойлончу кемпир. Ал эми Закеш жагынан айта турган болсок, ал турмушка чыга электе кээ бир келиндер эски салтка канчалык баш ийип жүрсө да, кандайдыр ишти оңой бүтүрүп жүргөнсүгөн. Нары ошол жасалма кыймылы өзүнө жарашып турган. Бирок анын чындык эмес экенин Закеш өз башынан келгенде толук түшүндү. Эмне үчүндүр өзү ар качан кылмышкер өңдөнүп, атүгүл санда жок киши өңдөнүп, бук боло баштаганын сезди. Күйөөгө тиүү деген көзгө көрүнбөгөн бир торго чырмалуу деген сөз тура, деп ойлоду Закеш. Дагы бир жагынан алганда, иш ушул бойдон кала берет деп ал ойлогон жок. Бир күнү Закештин кыз кезиндеги достору келишти. Закеш короодон эле чуркап барып аларды кучактап калды. Кыздар менен үйрүлүп,
Өткөн кеткендер жөнүндө, сагынуулар жөнүндө сүйлөшүп, короодо бир нече минутта туруп калышты. Закеш досторунун издеп келерин билген, бирок мынчалык кыябын таап, бук боло баштаган кезде келип, көңүлүн көтөрүп кетерин ойлогон эмес. Закештин кубанычы койнуна сыйбады. «Жүргүлө, үйгө киребиз», — деди Закеш, үй жайлуу өңдөнүп. Кыздар бирден эле макул болушту. Көрүү керек, ар жак бер жагын байкоо керек. Буудайдын барар жери тегирмен экенин кыздар билет эмеспи? Закештин кайненеси ички үйдө жөн тытып отурган. Эшик ачылып кирип келген кыздарды көп деле жактырбады. Келинин жаңыдан жакшы салтка үйрөтүп келатканда, тастаңдап атасынын төрүндө жүргөн кыздар Закешти ээликтирип, аркы беркини ойлонтуп кетиши мүмкүн да. «Сен кимдин кызысың?» — деди кемпир плащчан кара кызга. «Жаңыл энемдин», — деп жооп берди кыз. «Баса», — деп койду кемпир. «Энеңди тартып, эки колуңду чөнтөгүнөн чыгарбай турбайсыңбы?» Сенчи?» Костюм юбка кийип, башынан чарчы жолку байланган ак жуумал кыз обдулду да жооп берди. «Сартбайдын кызымын». «Баса», — деди кемпир ага да. «Атаңды тартып, мурдуң кырдыбы экен?» Кемпир келген эки кызды отура электе эле ушундай сөздөр менен сындырып коюп, жүнүн тытып отура берди. Башка сөз айткан жок. Кыздар экзамен бергенде да мынчалык кысылып көргөн эмес. Алар отурушкандан кийин бири-бири менен шыбырап сүйлөп калышты. Закеш кыздарды үйгө баштаганына өкүндү. Нары кысылып, досторунун алдында уялып турду. Курбуларыңа чай кайнатып бербейсиңби?» — деди кемпир бир окумдан кийин Закешке. Закеш кыздарга карады эле, алар «Жок, рахмат, ичпейбиз» дегенсип чүрүңдөшүп коюшту. Ак жуумал кыз үйдөгү жасалгага тегерете карап келип, кийим жапкычтагы саймага көз токтотту. «Тигини ким сайды?» — деп шырады Закешке. «Мен», — дегенди билдирип, ал ээлин өзүнө тартып койду. Плащчан кара кыз ээлин чыгарып, башын экчеди. «Сен кантип эле ушундай саймак элең?» Бул кезде эшиктен кирип келаткан киши болсо, үйдө эч ким жок деп ойлогучалык эле. Ушунчалык тымтырс үйдө эмне өкүм сүрүп, эмне бийлик кылып жатканын кыздар ичтеринен түшүнүп отурду. Бир убакта кыздар «Кетели» деп шыгырашты да орундарынан туруп, өтө тездик менен короого чыгышты. Асманы бийик, тегереги ачык жерге чыкканда, кыздар эмнегедир каткырып күлүп жиберишти. Кемпирди туурап сүйлөп, плащчан кара кыз Берке экөөнү андан бетер күлдүрдү. «Менин кайненем ушундай болсо, бир күн да турбас элем», деп да жиберди. Кыздардын короодо шарактап күлгөнү, бирдемелерди айтып жаткан үйдө отурган кемпирге даана болуп отурду. Закеш досторун жолго салгандан кийин үйгө кирип түшкү чайга кам урду. Ал самоорго суу куюп, чакмак даярдап жатканда эмнегедир көңүлсүз болду. Кийим, тамак, жасалгалуу үй, өзүнүн сүйгөн жигити баары эле бар, бирок бирдеме жетпейт. Закешти өксүтөт. Анысы мурда өз колунда бар болчу. Турмушка чыкты да андан ажырады. Ал баарынан да кымбат, баарынан да жагымдуу эле. Түшкү тамакка келген Самый оозгу үйгө кирди эле, Закеш буфеттен бирдеме карап жатыптыр. Ички үйдүн эшиги кыйгач ачык болчу. Самый кирип келери менен ички үйдүн куру жөтөлүп үнү болду. Кемпирдин мунусу «Мындай киши бар. Үйгө кирген кимсиң?» дегени. Самый өзүнө жалт караган Закештин муңайым көзүн көрүп аяп кетти. Сүйкөмдүү, нары эстүү жубайынын өңү сынык экенин Самый бүгүн байкагансыды. Ал Закешке жакын барды да чайник кармаган колунан кармай калып өңүнө тике карады. Закеш мындай текшерүүнү ичинен жактырган жок. «Кое бер, уят», деген ишарат кылды. Бул кезде оозгу үйдө бирден эле тынчтык өкүм сүрүп калган. Кандайдыр бир киши келип, Закештин жанына барган бууга айланып кеткенсип, жымжырт болуп калганынан улам кыжым пальтосун жамылган кемпир эшик түбүндө пайда болду. Ал эшиктен баш бакты да жооткото жөтөлүп
Эчтеке билгеним жок дегенсип көрбөгөнгө салып короого чыгып кетти. Кармаба десе болбойсуң. Энем чыга келерин билгенмин, деди Закеш. Саамый колун шилтеди. Түшкү чайды ичип жатканда чай куюп отурган Закештин көзү Саамыйдын көзү менен кандайдыр бир айкалыша кетти. Саамый мурутунан күлдү да акырын көзүн кысып койду. Закеш күлүп жибере жаздап кызара төмөн карады. Чынына алып чай кой, жертиктебей, деди кайненеси. Тузду мага жакын койчу. Чайдын такыр эле даамы жок экен. Закештин жүрөгүндө көңүлсүздүк пайда болду. Чайды мындан артык да кандай кылыш керек деп ойлонду да ал туз салган кутуну энесине жылдырып жатып. Чайын ууртап отурган кемпир жаңы кыздар жөнүндө сөз козгоп калды. Эмки кыздар эркек баладан да жаман. Ошолорду алган киши эмне болот? Эне, кайсыл кыздарды айтып жатасыз? Деди Самый. Закештин достору короого чыгып алып шаңкылдашат. Ичинен ирейин жеп отурган Закеш бул сөздөрдү уккандан кийин андан бетер көңүлсүз болду. Сөздүн төркүнү өзүнө тийип жаткансыды. Бирөөнүн кыздарында кемпирдин жумушу эмне? Ал ушунда ойлоп отуруп, кайнесинин бошогон чынысын да көрбөй калды. Ботом, чай койбойсуңбу? Шашып калган Закеш чыныны ала коем деп сүтүн төгүп алды. Ушул бир көрүнүшкө Саамый ичинен кападар боло баштады. Акыл эстүү келинин мындай каккылап отуруунун эмне кереги бар? Кемпирге эмне жетпейт? Көзүнүн кайрыгы менен кошо тегеренип жүргөнү аз келгенсип, көңүлгө тие турган суук сөз угуу Закеш үчүн мүлдө кажетсиз эле нерсе. Келин эстүү болсо бул кайната, кайнене, үйдүн ырысы. Андай келинди башкаруу үчүн аны башкарган киши да андан да акылдуу, эстүү болуш керек да. Салт санаага, эски каадага камалай берүү, ысылуу сууктуу сөз угузуп, ичинен кемирүү бул ар кандай эстүү кишини да жолдон азгырат. Турмуштун мындай жөнөкөй сырларына азыр Саамый эмес, балдар да түшүнөт. Саамый азыр жаш бала эмес. Мындан мурда эле энесинин каада сактаганынан аздап чочулаган болчу. Азыр кыйтып болсо да чындыктын учун кылтыйтуу зарыл өңдөнүп турду. Эне, деди Самый. Кыздардын кандай жүргөнүн эмне кыласыз? Эмне болсо эле айта берет экенсиз. Бирөөнүн жаш баласын антүүгө болбойт да. Кийинки сөздүн төркүнү Закеш жөнүндө экенин эниси да Закеш да түшүндү. Мен эмне дептирмин? Кыздардын ыйбалуу болгону жакшы да. Чоопо-чоң, бойго жеткен кыздар көчөнү башынан көтөрүп шарактаганы эмнеси? Аялдарга адептүүлүк эле жарашат. Жаман болсун деп жатам дейсиңби? Закеш унчукпай, чатак ырбап кетпесе экен деген ойдо отурду. Саамый каршы сүйлөп талаша кеткен жок. Түшүнсө, жаңкы сөз да жетерлик. Эниси болсо Саамыйдын Закешке болушаарын ачык түшүндү. Муну ал мурда эле божомолдогон. Ортодон дагы бир нече күн өттү. Закеш жаңы түшкөн келин болгон үчүн жумушка чыга элек болчу. Келгендин эртеси эле жумушка чыгуу кандайдыр ыңгайсыз эле. 1 ай, жарым ай убакыт өткөрүп барып, анан ишке чыгуу ылайыктуураак көрүнгөн. Азыр болсо ишке чыгуу Закеш үчүн эшикке чыгуу менен бирдей болду. Бир аз тышта эмгектенсе, башка келиндер менен эрмектешсе, көңүлү да көтөрүлөт, бугу да жазылат. Кайнененин басып турган каадасынан аздап болсо да кутулат. Ошон үчүн ал жумушка чыккысы келди. Бирок ага кайненеси мындай жооп берди. Элден, журттан уят жок дегенде 3-4 ай тура тур. Жетишпей жаткан эмнең бар? Баякынын келини 1 ай боло элек деле кызылча отуп жүрөт, дебейби эл? Инилеримди сагындым. Үйгө барып келсем дедим эле, деди Закеш акырын гана. Инилериңди сагынсаң, чакыртып ал. Уят болот, жаңы түшкөн келин атасыныкына жетип барса. Закеш дагы тим болду. Саамыйдын атасы жоош киши болчу. Бала чаканын ишине аралашчу эмес. Бирок ошол күнү кечинде кемпирине келини жөнүндө биринчи жолу сөз айтты. Азыркы жаштарды билбейсиңби? Закештин эркине койсоңчу.
Мейли, барам деген жерине барсын. Эстүү бала көрүнөт. Тим жат, деди кемпир, абышкасын чыканага менен укуп. Жаман болсун деп жатамбы? Өзүң бил, баркыңды кетирип аласың го. Сен берген тамакты ичип, жөн жүр. Болбосо куу баш кыласың. Булар кетирчү болсо, мен да сенден кетем. Байка. Ал бизди сыйлаганы үчүн ыраазы болушуң керек. Ким билет анын кетип калаарын. Унчукпа. Кап, саак Кудай бардыр, деди да чал ары Маанилүү иштер жөнүндө жаткандан кийинки сүйлөшүүнүн карттар жакындагысы ушу менен тынды. Ал эми жаштар дал эле ушул маселени өзүн эки түрдө чечти. Саамый, биз деле башкалар өңдөбүз, туурасын бетке айтыбыз керек. Ага көнбөсө бөлүнөм, сүйгөн жарымды кылмырсыз эле кажалай беришине жол койгум келбейт, деди. Закеш болсо буга каршы. Буларга каттуу кетүүнүн кереги жок. Акырын түшүнөт, деген пикирде болду. Бул өңдүү принципсиз чилимпоздукка Саамый күнөө койгон жок. Ушул айылда көп эле келин бар. Ошонун кайсынысы сенин күнүңдү көрүп жүрөт? Эгер ушул баштан энемдин терс жактарын айта көрбөсөк, акыры түбү ким билет, бир көңүлсүздүк туулуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн мен эртең эле ишти козгоймун, деген ойду Закешке каршы койду да ошол оюнда бекем турду. Айтканындай эле эртеси Закеш эшикте жүргөндө Саамый өз пикирин ата-энесине айтып салды. Эне, сиз көп каада сактабаңыз. Мен өзүм теңдүү жолдошторумдан уялып жүрөм. Каада сактаганың эмне? Дайыны жок сөздү козгобойчу балам, деди энеси. Мунуңуз болбойт. Закеш жумушка чыксын. Үйүнө барам десе барсын. Закеш эч кайда барбайт, деп кесип айтты кемпир. Ал сага арызданып жүрөбү? Катыныңа болушуп, эниңе акыл айткандан уялсаң боло. Эшиктен Закеш кирип келди. Ал кирип келери менен үйдө бир көңүлсүздүк баарын сезе койду. Чындыкты айтуу керек. Мынте берсеңиз бизден айрыласыз, деп жиберди ачууланган Самый. Кемпир ушундай болмок дегенсип уулуна катаал карап турду да: Сен кетсең, биз өлүп калат бекенбиз. Кет. Сени тууп, ушул даражага жеткизгеним үчүн кет. 5 мүнөт турбай жогол. Бул сөздөр аз келгенсип, кемпир калчылдап ордунан туруп, алдастап жайылуу турган жүккө жетип барды. Ал, мынау дүнүйөңдү да ал, баарын ал. Заматтын ортосунда жаздык жууркандар биринин артынан бири оозгу үйдү көздөй учуп жатты. Кемпиринин кыялын билген чал күңкүлдөп эшикти көздөй жөнөдү. Ай, Кудай атты муну, желпинип албадыбы? Закеш эмне кылаарын билбей, эшик түбүндө турду да калды. Чатактын мынчалык ырбап кетишин ойлогондой эмес. Эми элдин баары менден эле көрөт. Азизилдей азгырып, Саамайга тийип алган соң, карыган ата-энесинен бөлүп алып жолго түштү дешет. Закеш ушуну ойлоп, сай-сөөгү сыздап турду. Саамый да муну күткөн эмес. Ал иштин чындыгын айтып, энесин эпке келтирем деп ойлогон эле. Бирок өз колу менен айдаган эгиндин ордуна кокот экен өнүп чыгаарын ким билиптир. Энеси карасынатайлык менен булардан кутулайын деп жаткансыды. Мейли, жылан чакпай, жылкы теппей, өзүнчө эле эл журтка күлкү болоор ишти козгогон соң, менин эмнем коройт? Биз өлбөйбүз. Кана, ишти байкаша жатарбыз, деп ойлогон Саамый бирден эле ачуунун кулуна айланды. Оозгу үйгө чуркап чыкты да, ыргытуу деген андай эмес, мындай болот дегенсип, баягы жууркан төшөктү короого ыргыта баштады. Мына кетсе. Азыр жогол, экинчи көзүмө көрүнбө, деп жатты энеси. Ай, сен эмне кылып жатасың? Кемпир Закешке карады. Кылаарын кылып коюп, кыл жипинен бууп коюп, эмне кылмыясың, а? Бас жогол, сен эмес, өз баламдан да жакшылык күтүп турганым жок. Саамый ички үйгө энтигип кирип келип, өңү канталып кетиптир. Ге кийимиңди, деди ал Закешке буйругу менен. Биз артык баш экенбиз бул үйдө. Закеш кыймылдабай ордунда тура берди. Анан акылдуу көздөрү жертиктеп, күтүлбөгөн бактсыздык анын айласын кетирип турган. Саамый калып калган 2-3 китебин алып короого
өзүнө тиешелүү буюмдар шашылып жаткан жерге ыргытты. Полду ойо басып, энесин жанында өтүп, дагы бирдемем калган жокпу дегенсип, үйдүн булуң бурчтарына карап, кайра кирип чыгып жатты. Көчөдөн өтүп бараткан Саамыйлардын кошунасы короодо чачылган жууркан төшөктү көрүп, акырын басып, уруш-талаш болуп жаткан үйгө кирди. Саамый муну мүлдө жактырган жок. Эси жок бирөөнүн бактысыздыгын концерт көргөндөй кызыга карап, анысы аз келгенсип калпчын аралаштырып, элге жомоктой жүрмөсү бар эмеспи? Кошуна үйгө кирген соң: «Ой, эмне болгон силерге? Уят го мунуңар?» деди Саамый андан бетер кызып. «Жүр дейм, эмне кылып турасың? Же айланганы турасыңбы?» деп келип Закешти каруудан алып ташка сүйрөдү. Бирок Закеш чыкпай койду. Ал Саамыйдан кутулууга тырышканда алыша түшкөндөй көрүндү эле. «Ой, балам, Саамый, эмне болгонсуң?» деп кошунасы ага жакындады. Саамый андан бетер күчөп кошунасын да калып таштады. «Сиз аралашпаңыз. Өз жөнүңүз менен эле кете бериңизчи», деди. Ал дагы Закешти алып кетмек болуп колдон алды эле. Закеш колун жулуп алып, Саамыйдын көзүнө тик карады. «Мен эч кайда кетпеймин», деп катты айтты. «Силерди бөлүп жарганы келди дейсиңерби мени?» Саамый да, анын энеси да, кошунасы да Закештен мындай чечкиндүү сөз угабыз деп күткөн эмес. Саамый эмне дээрин билбей туруп калды. «О, акылыңдан айланайын, Закеш», деп жиберди кошунасы. Бербей, өрчүп бараткан өрттүн ыгынтап, бир эле чака суу менен өчүрүү кандай гана кишинин колунан келет болду экен. Саамыйдын энеси өзүнүн жаңылганын сезе коюп, ушунчалык жеңил бааланганына өкүндү. Бирок тышынан аны билдирбестикке тырышты. Абдан карарат күйгөн киши өңдөнүп, кара күчкө сүйрөнө берди. «Кеткиле, бириң жакшы киши болуп күч көрсөтпөй, акыры бир күнүн кетесиңер, ушул баштан жоголгула». Мына ушул кезде Закеш зыпылдай басып барды да кайненесинин мойнунан кучактап өпкүлөп жиберди. «Көлөкө менеке, мен кетпеймин. Муну баштаганда мен эмес». Саамый эшикти көздөй жөнөдү. Четте карап турган кошунасынын жүрөгү элжиреди. Кемпирдин көзүнөн жаш тумуланды. Эртеси менен Закеш тура электе кемпир самоор койду. Анын дабышын угуп, Закеш тез турду да эшикке чыга берип, далисиден кайненесине туш келди. Кемпир Закештин колунан кармап, анын арыктап калган сүйкүмдүү өңүнө, акылдуу көздөрүнө бир нече секунда карап турду. «Жакшы жүрчү, садага кетейин. Инилериңди көрүп кел. Киного бар. Мен өз энең эмесминби?» Аңгеменин аягы.